Таза шайлоосуз таза коом жок. Кыргызстанда маанилүү саясий өнөктүктүн алдында жарандык кыймыл түзүлдү. Аны экс-президент Роза Отунбаева, Жогорку Кеңештин мурдагы төрагалары Медеткан Шеримкулов, Абдыганы Эркебаев, Зайнидин Курманов, экс-премьер-министрлер Апаз Жумагулов, Феликс Куловдор негиздешти. Алардын катарына жарандык активисттер, коомдук ишмерлер жана башка саясатчылар кошулушту. Кыймыл шайлоонун таза өтүшүн көзөмөлгө алып, ар бир мыйзам бузууга реакция жасап турушат. Мына бийликти айтып атат, таза өткөрөбүз деп ошол тилектешпиз. Бирок мындай угулуп калып атат. Мен өзүм жеке жакында Ош областында, Баткенде, Жалал Абадта мындай аралап өтүп сүйлөшүп келдим. Катымча ресурс колдонуу аракеттери бар экен. Башка талапкерлер жагынан акча, финансы жагын колдонуп жүрүп атыптыр, мыйзамсыздыктар болуп атыптыр. Биз ошону айыптайбыз. Биздин тилегибиз мына азыр таза коом курабыз деп атат. Анын башкы себеби, өзөгү, башаты таза шайлоо болуш керек. Кыймылдын мүчөлөрү жерлерди кыдырып, эл менен жоолугушларды өткөрүп, шайлоонун ыплас технологиялары пайдаланылган жокпу? Административдик ресурс үстөмдүгү колдонулуп жатабы байкоо салышып, маалымат болсо жалпыга маалымдоо каражаттар аркылуу жарыялап турушат. Ошондой эле эл аралык байкоочулар менен кызматташып, Кыргызстанда болуп жаткан саясий өнөктүккө дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн бурдурганга аракет жасашат экен. Во-первых, это будет работа с конкретными штабами. Биринчиден биз талапкерлердин штабтары менен тыгыз иш алып барабыз. Алар мыйзам бузуулар боюнча фактыларды берсе болот. Оппозициялык партиябы же бийликтин партиясынын кандидатыбы ылгабай баар менен иштейбиз. Ошондой эле борбордук шайлоо комиссиясы менен байланышта болобуз. Таза шайлоо деген үкөккө бюллетень таштап жаткандагы учур эмес, ошого жеткенге чейин талапкерлерге кандай шарт түзүлгөнү. Айрымдарына бут тосуулар болуп жатат. Биздин сөзүбүз чоң роль ойнойт. Анткени өлкөнүн мурдагы башкаруучулары абройлуу адамдар. Шайлоо учурундагы мыйзам бузууларды айтып жатса, эл аралык байкоочулар аны көз жаздымда калтыра албайт. Муну менен жаңы түзүлгөн жарандык кыймыл шайлоо мыйзам бузуулар менен коштолсо, коомдук пикир жаратуу максатын көздөйт. Мындай кадам саясий өнөктүккө көө жабуу эмес, таза шайлоо өткөрүүгө көмөктөшү дешет аксакал саясатчылар. Уюмду эч ким каржылабайт экен. Кыймылдын мүчөлөрү ар бир жумада шейшемби күнү чогулуп, келип түшкөн арыздарды жана өздөрү күбө болгон фактыларды талкууга алышат. Анын жыйынтыгы менен тартип сактоо органдарынан жана Боршайкомго кайрылуу жасашат. Юридически, конечно, мы понимаем, что мы не суд. Албетте биздин ишибиздин юридикалык күчү жок. Анткени сот же Боршайком эмеспиз. Бирок мыйзамдуулук жана легитимдүүлүк деген эки түшүнүк бар. Легитимдүүлүк бул ишеним. Эгер биз шайлоонун жыйынтыгын легитимдүү эмес деп атасак, саясий кырда ал кандай өзгөрөрүн элестетсеңер. Ошондой талапкерге же болочок президентке эл кантип ишенет? Таза шайлоосуз таза коом жок кыймылы бир да талапкерди жактабайт. Анын мүчөлөрү жаран катар колдогон өз кандидаттары бар экен. Бул уюмдун ишине таасирин тийгизбейт дешет. Кыймыл абройлуу ишмерлерден жана мурдагы өлкө жетекчилеринен түзүлгөндүктөн анын саясий салмагы чоң. Андыктан бардык органдар алардын пикири менен эсептешкенге туура келет. Элизат Эркинтур, Александр Симонов, НТС.